кызыкпаңыздар. То есть просто как дополнительный доход кылып спотовый торговля кылып эле жүрсөңүздөр, анан кийин уже кичине үйрөнгөндөн кийин баягы графикти көрүп түшүнүп каласыңар, кандай качан көтөрүлөт, качан түшөт экенин түшүнүп калгандан кийин анан фьючерстен кичине аракет кылып баштасаңар болот. И то кичинекей сумма менен эле. Чтобы баягы үйрөнгүчө, чтобы графикти түшүнгүчө. Антпесеңер, то есть акчаңарды жоготосуңар, мен гарантия берем да. 3 жыл по-любому акча жоготосуңар. Табасыңар, жоготосуңар, табасыңар, жоготосуңар. 3 жылдан кийин либо 3% трейдердин катарына киресиңер, либо ошол жана 97% акча таппаган трейдерлердин катарына киресиңер. 97% адамдар фьючерсте акча таппайт. Мен деле фьючерсте соода кылбайм азыр. То есть кээде эле мындай жакшы позициялар чыгып калганда эле баягы кирип иштеп койбосом, а так фьючерсте постоянно отурбайм. Мен деле только спотовыйдан эле өзүмдүн депозитиме жараша. То есть мисалы үчүн менин депозитимде канча акча болсо, ошол акчама жараша. Мисалы үчүн силердин эгер иштегенге $10.000 болсо, $10.000 менен соода кылганга жараша табасыңар. $1000 болсо, $1000 жараша соода табасыңар да. Мисалы жанагы машина базарда канча машина алып сатасың? 10 машина алып сатасыңбы же 1 машина алып сатасыңбы деген сыяктуу эле да. То есть оборотуңардагы акчага жараша пайда табасыңар бул жерден. Анан трейдердин баары эле баягы көбүнчө баягы өзүлөрүн тим эле укмуш миллионер кылып көрсөтүп берет. Мен миллионер эмесмин эч кандай. Мен трейдер, мен мисалы үчүн азыр ушул обучениядан акча табам, мисалы үчүн өзүм окутам, балдарды үйрөтөм. То есть ушундай баягы өзүнчө дополнительный доход тапканга үйрөтөм да. Болду. То есть обучениям бар. Ошодон мен акча табам. Анан өзүмө жакшы сделкалар чыгып калса, алып сатып коем. То есть ушундай эле көрүшүңөр керек. Силердин дагы өзүңөрдүн основной баягы источник доходуңар болуш керек, жумушуңар. Эгер жумушуңар болсо, ошону тыштап туруп трейдинг кылам дебегиле эч качан. То есть жумушуңарды кыла бергиле, бирок буну как дополнительный доход алып жүрсөңөр өзүңөргө, кийин мисалы үчүн оборотуңар чоң болуп, мисалы $100.000, $200.000 оборот кылып алгандан кийин, анан возможно основной доход кыласыңар да. Ага чейин просто как дополнительный кылып жүрө берсеңер, бул өзүнчө жакшы инструмент да. Жакшы позиция чыгып калды, алып койдуңар, кымбат сатып койдуңар, там 2 айда, 1 айдабы, там жакшы бир сделка жаап койсоңор деле өзүнчө силердин керегиңерге жарай турган акча болуп калат да. А бирок өзүңөрдүн жумушуңарды таштабагыла эч качан. Поэтому баягы туура чечим кабыл алышыңыздар керек. Анан баягы 1 ай окуп эле тим эле укмуш акча таап кетем дегендерге ишенбей эле койгула, пожалуйста, ошобочу. Поэтому криптовалюта боюнча суроолоруңар болсо, мага дагы эмеге комментарийге жазып койсоңуздар, мен комментарийдин баардыгын окуйм. Анан баягы жакшы комментарийлерге мен видео кылып чыгарып турам да постоянно. Ушинтип баягы кайтарым байланыш кылып отурсак, сиздер дагы криптовалюта боюнча туура информация аласыздар, жана бул жерден дагы туура иштеп, туура соода кылганды үйрөнөсүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.